Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун Обо толкунда Чарбакер программасы. Микрофонда Сагынбек Абдыкалыков. Бүгүн жаратылышты коргоо, жашыл энергетика, жашыл курулуш, органикалык айыл чарбасы тууралуу сөз болот. Биз бүгүн студияга Кыргызстандын Жашыл альянсынын төрагасы Илгиз Камбаровду чакырып, аткарып жаткан иштери тууралуу бир нече суроо узаттык. Бир гана айыл чарба эмес, бизде мисалы жашыл финансы, жашыл туризм деп жактан бизде долбоорлор бар да. Бизде Паретто деген долбоор бар. Паретто бул туризм тармагында энергиянын сарамжалдуу жана үнүмдүү пайдалануу долбоору, ошо туризм тармагында ошону алкаганда Жашыл альянс Кыргызстанда пилоттуу долбоору бул эко-сертификацияны киргизип атабыз. Ал эме деген эко-сертификация бул отель же гостиница же ресторан, кафе ошол канчалык сарамжалдуу энергияны үнөмдөйт, колдонот, принциптерди өзүнүн күнүмдүк иш-чараларына киргизген жана жашыл технологияларды киргизген ошолорду биз мындай даражалап баа бергенден кийин ошол бизде бөлүнөт. Ал коло, алтын, платина депчи мисалы. Эгер ошо бир топ балдарды алса, ошол бронзага мисалы ээ болушу мүмкүн. Ошону анан биз далилдеп өзүбүздүн аудиторду жөнөтүп, ошоларды анан сертификат алат да. Демек бул эмне үчүн керек? Бул биринчиден ошо экологияга салым кылуу, муну климатка өзгөрүшүнө адаптация жана митигациянын иш-чаралары, анан албетте бул кирешелерин ошо хорека секторундагы ресторан, отелдердин кирешеси көбөйөт. Себеби бул ошо узак мөөнөттө өзүн кайтарып киреше кылган технологияларды салат. Булар көп узак мөөнөттө иштеп беришет, абаны тазалайт. Көмүр жакпай ошо эле күндүн нурунан солнечный панелдердин аркылуу мисалы ток алса болот мисалы. Жана башка насостор бар. Воздушный насосы дегендер, ошолорду колдонуп, жана башка энергия эффективдүү котелдорду колдонуп, өзүнүн же изоляция, теплоизоляция өзүнүн имаратын жылуу сактоо, ошондо ысык кетпейт да, көмүр аз жагылат. Ошондой нерселерди кылабыз да. Албетте туристтер дүйнөлүк практикада ошондой экен. Туристтер 70% туристтер ошо экология сертификация, эко-маркировка болгон отелдерге, ресторанга барышат экен. Бул дүйнөлүк практика. Ошондуктан биз чакырып кетет элек Жашыл альянс ошо иштеген ошо адистерди ээлерин, ресторан, отелдердин эко-сертификация өтүшүңөрдү үгүттөйбүз. Бул туруктуу өнүгүүгө жана жашыл экономикага жана силердин өзүңөрдүн кирешиңерди чоңойто турган, өстүрө турган жакшы ири долбоор. Катышыңыздар Жашыл альянстын веб-сайтында, биз Facebook'та барбыз, Instagram'да барбыз, жазгыла. Биз консультация бергенге даярбыз. Илгиз мырза, мына бир саркындуу суулар жөнүндө да айтпай кетүүгө мүмкүн эмес да. Эгерде мейманкана жөнүндө сөз боло турган болсочу, жанагындай эс алуу жайлары, буларда сөз болот. Эгерде саркындуу сууларын тазалаган болсо, саркынды жанагы пайдаланылган суулар бар го, бетти кол жууп, туалет анында, ошонун саркынды суулар деп коет. Тазалаган болсо анда мыкты деп эле баа берсе болот. Өзүңүз айткандай алтын болобу, платина болобу берсе болот. Эгерде саркынды суусу тазаланбаса, анда дароо эле жаман деген бааны берсе болот да. Ушуга мамиле кыласыздарбы? Ушуга көзөмөл кыласыздарбы? Албетте, бул биздин баягы 400дан көп критериялар бар да. Анын арасында пол, айнек, тамбашы, жер, дубал, сууну сарамжалдуу колдонуу албетте биздин мындай приоритеттүү деп эсептейбиз. Бизде ошо баягы сууну тазалап чыгарган атан фильтрлер бар. Ошо колдонгон сууну тазалап туруп 98% тазаланып, ошону кайтара колдонсо болот да. Колду жууганга же мисалы ошо эле даратканага колдонсо болот да. Ошон үчүн биз албетте үгүттөйбүз, анда технологиялар бар. Булар бүгүнкү технология болуп атпайбы? Ошону билгендер коюп атышпайбы? Бизге бул өтө керектүү нерсе. Кыргызстанда суунун башына туруп алып, биз ошо сууну сарамжалдуу колдонбосок, анда биз келечек муунга дагы көрө албайбыз да. Биз бүгүн аны башташыбыз керек, сөзсүз түрдө. Туура сиз ошо айттыңыз. Биз ошо эко-сертификацияны алкаганда да буну сөзсүз буга сөз көңүл бурабыз. Буга мындай даже консультанттар биздин ошонун жолдорун кантип установка кылыш керек, кандай объем көлөмүн сатып алышыңар керек, канча убакытта ошо силердин кайтара кирешиңерге кайтып келет, ошонун баардыгын консультанттар бизде берет.